жылдан бери шаардык мэрия борбордук базарды иретке келтирүүгө жанырып келгени менен эч кандай жыйынтык болгон эмес. Кайрадан сатуучулар көбөйүп, жол боюна чыгып, соода кылганы келген адамга бир топ эле ыңгайсыздыкты жараткан. Мындан улам Баткен областык ички иштер башкармалыгы тарабынан 15 февралдан тартып, мыйзамсыз жол боюна чыгып алган соодагерлер базардын ичине киргизиле баштады. Ушул шаардын ичинде тартипти, ошондой эле мына жол коопсуздугуну, ошондой эле мына азыр өзүңүздөр көрүп алгандай автожолдорго, ошондой эле тротуарларга эмелерди чыгып, торговый эмелер жүрүп атат, ошолор тазалоо үчүн, ошондой эле автотыгындарды жок кылуу үчүн, ошондой эле элибиз базарга келгенде кеңири жүрүш үчүн ушул эмелерди иш-чаралар жүргүзүп, азыр иш жүргүзүп атабыз. Ошо ар келгенде ошо базарларда өтө тар болуп атат да, машина өтө албайт, адамдар тыгын болуп атат. Ошо илажы болсо ошо базарларды кеңейтип, буларга жай таярлап, ошо көчүрүшүндөрү суранабыз энди. Дегенменен бул иш-чарага соодагерлер каршылык көрсөтүп, бийлик өкүлдөрүнө наразы экендиктерин билдиришти. Буга чейин да ушундай эле көрүнүшкө туш болгон соодагерлер көнгөн адатына салып, милиция кызматкерлеринин сөзүн угушкан жок. Условия кылып бергиле, неме кылып, навес кылып, жай кылып бергиле, анан кийин айткыле. Бирок базардын ичинде да бул соодагерлер үчүн толук кандуу шарттар түзүлгөн эмес. Жумасына бир жолу болуучу базар күнү алыстан келген соодагерлер орундуктарды ээлеп алышкан. Тышкарыда көчөдөгү проводтан кире турган болсо, ишшам күн буларга жай жок болуп калып атат да. Ишшам күн жактан башка адамдар келет. Ошолор кирбей жатат. Эгер муну келишим түзүп, бизден жай кылып туруп, постоянно жай кылсак, бизден киргизгенибиз жакшы болот эди да. Анан биз буларды 3 метрди 3-ден арендеге бергенбиз, акчасын алганбыз курулуштун. Ошол үчүн булар дагы өздөрүгө келишим түзүп, акчасын төгүп койгон да. Ошого апасына болот. Тартип сакчыларына каршылык көрсөткөн сатуучулар базар ичине кирсе, кардарларын жоготорун айтышууда. Ал эми шаардык мэриянын өкүлү бул сөздөр негизсиз экенин айтып, 3-4 соодагердин айынан башаламандыкка жол бербестиктерин билдиришти. Бул деле канча иш аракеттер жүрүп атат, элге түшүндүрүү иштери да жүрүп атат, эми түшүнгөнү да болуп атат, түшүнбөгөнү да болуп атат. Эми болгону ошол жерде бир 3-4 аял лидер аялдардын баягы нерсени кылып атат. Ошол эле угуп кылып атат. Анан уккан адамдар баары эле түшүнүктүү эле жакшы келип кирип атат. Ал жерде соода сатуу кылганга ошо мүмкүн эмес, мыйзамсыз. Мындан сырткары өртөөчүлүк кызматкерлери да базардын айланасындагы башаламандыктын айынан жумуштарына тоскоолдук чараларын айтып жүрүшөт. Анткени базарда өрт чыкса убагында чара көрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Нургазы Жайнаков, Жыргал Айтматов, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.